Мектептерде агай азайып кетти. Эркек мугалимдер. Эркек мугалимдер азайып кетти. Ошон үчүн балдардын мектептеги таалими дагы ошого жараша болуп атат да. Анан жанагы туура айтасыз. Шиштака кийген туфличен эжей чыгат экен дагы бир бурчта туруп физкультура өтөт экен. Балдарга ойнай бергиле деп топту берип коюп, анан тияктан өзү телефон чугуп турат, мисалга да. Анан ал балдар каалагандай ойнойт. Же ал бир физзарядка кылбайт, же бир футболду үйрөнбөйт, же бир курал колдонгонду үйрөнбөйт. Агайлардын баягы мындай кыл деп баягы катуу агайлардын сүрү жок болгондуктан балдардагы болгон психологиялык зарылчылык өзү жоон үнүгүш керек эле. Эми мектептен ал нерсе жок болсо, анан үйгө келсе, үйдө дагы атасы аларга бир кичине бир катуураак айтпаса, эми ошол баланын жана жайдак болуп кетти деген сөз да, мындай эркин болуп кетти. Ошон үчүн ата китептен сырткары дагы эле кичине бир өзүнүн сүрдүү каардуу сөзү менен бир нерселерден тыюу, бир нерселерге буйрууну айтыш керек. Анан балдарга ошол китеп эле окуй беребезден ошол кесипке үйрөтүш керек. Мисалга бир нерсени оңдоо, бир нерсени кыла калуу дегендей, ошол баягы убактысы көбүрөөк телефонго кетип атпайбы? Ошол убактысын уурдаш керек да бери. Ошону бери уурдаш керек. Эң алгач бала менен сүйлөшүүнү үйрөнүш керек. Биз азыр ушундай 9-класска чыгып калдык, 10-класс менин балам мисалга, ушундай отургузуп чай ичип эле, балам кандай болуп атат окууларың, кимдер менен дос болуп атасың, алда койгон пландарың кандай деп ушундай сөздөрдөн сүйлөшкөнгө мындай бир ортодо бир парда тосулуп калыптыр да. Ал өзүнүн немеси менен сиз өзүңүз жок. Ошо бала менен эң биринчи кыз менен болсун, бала менен болсун, ортодогу жанагы көзгө көрүнбөгөн парданы алып, ачык достой сүйлөшө алуу. Андан кийин ошол кандай темада китеп болбосун, кыргыз эл макалдары болсун, эмнеси болсо дагы аз-аздан. Могу 1 тонна сууду бир таштын үстүнө куюп салгандан көрө ошону тамчылатып койсо бир күн тешет дейт го. Бул нерседе шашпаш керек. Анан жанагы стангыч болом деп эле барып 300 кг көтөрүп белди оорутуп албаш керек да. Аны бир 25 кгдан башташ керек дегендей эле күнүгө аз-аздан шашпаш керек бул нерседе. Мен бир күн эле алым болуп кетем эмес. Ошол жеткиликтүү 2,5 мүнөт болду. Андан көп эмес. Урматтуу биздин угармандарыбыз, калайык калк, чындап эле келген учурда бул өтө эле татаал маселе эмес экендигин биз байкадык. Устаз Юсуп адис катары ушул маселени өз жон терisi менен көтөрүп, жумурай журтка сунуш катары дагы айтып аткан маселе эмне дегенде, бул бир эле учурда коомдогу болгон чоң көйгөйлөрдүн алдын алуудагы эң алгачкы дары ушул деп ойлойм да. Себеби дегенде, сиз айтып атпайсызбы жогору жакта, биз күндүгө аз-аздан берген учурда балдарыбыз менен журулушуп отуруп, бир күн уурулуктун кесепетин, бир күн жалган сүйлөгөндүн кесепетин, бир күн айтайлык гыйбат кылгандын кесепетин, бир күн айтайлык адал оокаттын фазилетин, бир күн достуктун артыкчылыгын сөз кылып отурсак, бала сиз айткандай барып, бала үйдөн чыгып коомго кошулганга чейин коомго даяр инсан болуп калыптанып калат экен деген биз тыянакка келсек болот. Себеби дегенде, чындап эле сиз жогору жакта айткандай илгерки биздин аталарыбыз менен чоң улуу муун өзүнүн кийинки балдарын тарбиялаган мезгилде сиз айткандай очоктун боюнда отуруп эле, тамактын үстүндө отуруп эле ошол нерсе менен эмне кылган, жеткизген. Көрсө биз бүгүнкү замандын, жаңы замандын кээ бирки элементтерин ортобузга тосук катары коюп алып туруп, бүгүнкү күндө түз сүйлөшүү, алабал сурашуу, же болбосо анын эмне менен алектенип аткандыгы жөнүндө эми эч кимдин кызыкчылыгы жок. Эми устаз Юсуп, айтсаңыз, мына ушул үйдөгү таалим үчүн канчалык ар бир өзгөчө муну чечүүчү ата-эне да. Ошо ата-эне үчүн эң зарыл сапат катары чечкиндүүлүк тегерегинде да сөз кылсаңыз. Себеби дегенде, бир күн сөздү угушу мүмкүн бүгүн бизден. Анан эми эмне кылсам экен деп бир чечкиндүү кадам таштай албай күндү күнгө өткөрө беришет да. Ошол тегеректе да айтсаңыз. Ооба, чечкиндүү кадам эми ар бирибизге маалым да, биздин үй-бүлө, ички жашообуз, ар ким өзүнө жараша тыянак чыгарыбыз керек. Эми бар эле мындай таалим кылбайт эмес, өтө көп кишилер бар. Үйдө таалим дегенде сырттагы жумушун таштап чуркайт, балдарын ойлойт да. Ошондуктан ар бир ата-эне бир жакшы китепти алып, ошол күнүн белгилеп, мисалга, эртең мына жума күнү буюрса балдарым баарыңар
жакшынакай кийинип, дарат алып, жума намаздан келгениңерден кийин жакшынакай тамак бышырам, тамактан кийин бир аз китеп окуйбуз деп ушундай бир кандайдыр бир жакшылыкты белгилеп туруп дата менен баштап жүгүрсө дагы болот. Же бирөө жарым бере мисалы үчүн балам 12 жашка чыгып турсун, баатыр болуп турсун, солдат балам, жокер балам, баатыр балам. Балага жашына чыгып калыптырсың. Ушул күндөн баштап туруп мына китеп окуй баштайлы деп ошондойдор бир айтты, жуманы, орозону бир себепти баштап туруп кылып жүгүрүш керек да. Жөндөн жөн башталбайт бул нерсе. Ушундай экен да, кылыш керек экен да деп эле калып кетпеш керек. Абдан жакшы. Устаз Юсуп, чындап эле бүгүнкү күндө коомубузда дагы көйгөй жок эмес. Аны айрыкча сиз көтөрүп келесиз. Өзгөчө жаштарга, ар бир элдин, ар бир улуттун келечеги жаштар эмеспи? Ошондуктан ошол жаштарга берип келген сунуштарыңызда сиз көпчүлүк учурда ошол балдардын азыркы акыбалын эске аласызбы, же алардын эртеңки келечегин эске аласызбы? Мен алардын эртеңки келечегин эске алам. Мисалга мен исрап коочулукка катуу күрөшүп келем, муфтияттын деңгээлинде. Анан могу TikTokко катуу аракет кылам. Ошол дагы эми анча-мынча карап көрсөң өтө эле бир чектен чыгып кеткен жактары көп экен да. Аны реклама катары кандайдыр бир экөөбүздүн сөзүбүздү деле 1 минуттан кылып кошуп койсо болот экен ошол жака. Бирок көбүнчөсү ошол эртеңки күнү алар ошол жаштыгыны, анан убактысыны, анан билимге бере турган убактысыны, энергиясын да, күчүн ошого сарптап туруп, анан кийин эле эртең үйлөнгөндө ошол кантет дейм да, ошону ойлонор эми. Кантип ошол 2 жаш, мисалга экөө тең TikToктон табышып, өмүрүнү TikTok менен жашап туруп, анан эртеңки күнү мына жашоодо азыр глобалдык абал, дүйнө жүзү боюнча кандай курч немелер болуп атат, элди, жерди, намысты, тилди, улутту сакташ керек болуп атат, ден соолукту сакташ керек болуп атат, экологияны сакташ керек болуп атат, жаратылыш буякта маселе болуп атат. Ушундай учурда жанагы балдар кантип ошолорго мындай жан өрөп бир келечек сактап калайлы дейм да. Ошол жагын ойлойм да. Эртеңки келечектин тагдырына бир жол табуу. Ооба, жол табуу. Туура айтасыз, Юсуп, себеби дегенде бизде чындап эле элдин, жалпы мамлекеттин, калайык калктын жашоосун кооптондурган абалдар түзүлүп атат да. Сиз айтып өткөндөй эле экологиялык абал. Эгерде биз башка жакты назарга албасак дагы борборубуз болгон, борбор калабызда болгон экологиялык абал өтө эле оор да. Анан ошол эле учурда биздеги Кыргызстандын өзүнүн географиялык шартында бизде өтө эле суубуз көп да. Мына мисалы үчүн бир өтө бир оор абал, экинчи жагынан бир чоң ресурсубуз бар да. Эмне үчүн биз жаштарыбызды ошол экологиянын алдын алууга келген учурда даярдап барбайбыз, ошол эле учурда сууну ар кандай жол менен иштетип калуунун аргасын издебейбиз. Себеби дегенде көйгөй ошо бардыгы үйдө жатат го дейм да. Себеби дегенде эртеңки күнү эл бала ыйлабаса эмчек кайда деген сөз бар эмеспи? Качан элдин аң сезими ойгонсо, качан эл ошол нерсени издеп баштаса, анан ошого жарашкан анан мекемелер ачылат эле, институттар түзүлөт эле, изилдөөчү лабораториялар ачылат эле. Ошого жараша мен кече жакында магазинге кирсем, магазиндеги сатылган суулардын көпчүлүгү Казакстандан келип атат да. Мен таң калам. Суу бизде болсо кантип Казакстандан суу сатып алышыбыз керек эле. Суу бизде агып өтүп атса, каяктан биз эмне үчүн ошол мен айтат элем, ошол акча арам депчи. Ошол суу дагы арам. Сен өзүңдөгү сууну сатып ичип албасаң, сен башка бирөөдөн сатып ичсең, бул сен кайсы бир деңгээлде бир сенин бир акылсыздыгыңдын бир далили да. Мына ошол жагына келген учурда туура айттыңыз, балдарга багыт берүү, балдарга бирдемкени үйрөнүүнүн жана өзүнүн эртеңки келечегине пайдабал коюп калуунун эң алгачкы орду бул үй бүлө ичи. Үй бүлө ичиндеги таалимге келген учурда устаз, бул таалим сөзүнүн арасында бир ишарат берип кеттиңиз, жөн гана теориялык сөз менен гана чектелбестен, баламыздын, кызыбыздын колундагы болгон шыктарга дагы кичине эмне көңүл буруу. Ал деген сөз кызымдын кайсы балким бирдемкени тигип алган кылайлык апасага үйрөтүп турса, же болбосо азыр үйрөнүп калууга дагы шарттар чоң эмеспи? Бирдемкени интернет ачып койсо, ал жерден дагы кошумча дагы башкача бир жолдорун үйрөтөт. Балабыз болсо бирдемке кошо калып, бирдемкени улай калып, ушундай бир жактарына да көңүл бурдуңуз. Андан сырткары да кандай бир практикалык жолдор бар, айтайлык, бир ат мингизебизби, же болбосо
Эми үйдөгү талим жыл 12 ай болуп туруш керек, анан каникул болот эмеспи? Бизде каникулда балдарыбыз көбүнчө үйдө калса, ошол 3 айды биз колдон кетирдик. Анан балабыз ошол телефонго кирип кетет. Каалабыз кирет ал. Ошондуктан лагерлер уюштурулуп атат. Жазында биз да уюштурдук. 3 жолу 150дөн баланы окуттук да. Эми балдар жана жерде келгенде чын айтайын 3 күн 4 күн шок болот экен. Телефонсуз. Ал телефонсуз калгандыгы үчүн. Не кылып атат, уктап атабы, жеп атабы, ал билбей калат экен бала. Алла. Биз жанагы ата-энелерди таштап кетип эме кылып 3 күн өзүбүз да шок болдук. Алла. Эми не кылабыз булар менен депчи. Эчтеке кыла албай калдык. 4 күн 5 күн өтүп анан акырын коёнго, тоокко, тетиги жылкыга үйрөтүп көрсөтүп, окуу дагы жок, намаз дагы жок, эчтеке жок. Мындай эле башлаган. Жөн гана чыныгы өзүнүн ким экендигин таанытыш үчүн эле келип эле общество менен, калк менен, жалпы адамдар менен жашаш дагы кыйын экен кээ бир балдаргачы. Ошентип анан баягы бир айдан кийин жанагы балдарды кетирерде жышып ыйласак болобу. Алла. Устаз, муну айтып коюңуз, могу кандай болот. Кетким келбейт дейт. Кеткиси келбейт, бизden кетиргиси келбейт да. Алла. Ушунчалык балдар баягы руханиятка бир Юсуф алейхиссаламдын кыссасын айтып берсең, сахабаларды айтып берсең, же бир Халид ибн Валидди айтып берсең, аларга жөн эле бир жашоо экен да. Ушунчалык таңыркап, ушундай да болобу дегендейчи. Анан жана жерде бири-бирден жарышып, дарат алууну үйрөтөбүз, күрөш өттүрөбүз, бир залды күрөш кылып койгонбуз. Ошондой балдарды каникулдарда эми 9 класска чейин медреседе окуганга уруксат жок го. Ошол 9 класска чейин ар бир каникулда лагерлерди мындай талааларда, жайлоолордо уюштурсак болот экен, ошентип балдарды аябай бир жакшы лагерлерди уюштуруш керек экен. Бул нерсени биз дагы ушул өзүбүздүн бакыт ордосунда кыздар үчүн деп өткөрдүк элек. Биздики албетте баягы узак болгон жок, 15 күндүк кылсак дагы, ошол 15 күндүн ичинде биз да кыздарыбыздан биз айткан нерсени байкадык да. Акырына келген учурда алар да телефондон айрылып, чыныгы тарбиянын жолун көргөндөн кийин алар кайра сурап бүтүрбөй эле койбойлукпу немени лагерди деп суранышты да. Кээ биркелер ыйлашты, кээ биркелер мен экинчи потоку кайра келем деп келишти. Иши кыздар жыйынтыгында бүгүнкү күндө биздин жаштарыбызга мүмкүн болгон бардык мүмкүнчүлүктөрдү, биздин колубузда келген бардык иш-чараны алардын эртеңки келечеги үчүн үйдөгү таалимдин башаты катары ушул жерден сунуп калышыбыз керек экен. Мына сөзү биздин берүүнүн аягына чыгып атабыз, устаз Юсуп. Ошого биздин көрөрмандарга ушул үйдүн таалимин тегерегинде дагы бир айтпай калган же эскерилбей калган бир насаат кеңешиңиз болсо айтып калсаңыз. Эми урматтуу туугандар, бүгүнкү күнү болбоду дегенде 3 тилди билген адам мындан ары мындай мал каражат жактан дагы жакшы жашайт да. Тил билүү керек. Коомдун орду табыш үчүн табат. Себеби мындан аркы жашоо эми биз технологияга байланыштык, ааламдашуу, кошуналар менен жакшы мамиледе тил билүү керек. Кыргыз тилин эң жакшы билүү керек. Ошол эле учурда мен жакшы сүйлөй албайм, өзүм дагы мойнума алам. Башка тилди үйрөн деген өз тилиңди сат деген эмес да. Анан кээ бирөөлөргө таң кала берем, ошол өзбекчени түшүнбөдүм, анан казакчаны эмне деп атат депчи. Өзбек, казак, түркмен, түрк бул, уйгур бул өзүбүздүн эле тил ал. Биз аны сүйлөөдөн, аны түшүнүүдөн намыстанбашыбыз керек. Эң туура айтасыз. Эмне үчүн орусча сүйлөгөндө, мыкты экен дейбиз дагы депутаттарды. Анан өзүбүздүн түрк тилин сүйлөсөк, Ташкентке барып калайсыз деп койсо, жаман көрүп калабыз. Туура. Бул өтө жаман нерсе. Калай берсе Кытай тилин, аңгыз тилин, араб тилин балдарга үйрөтүшүбүз керек. Себеби келечекте мындан ары дин жеткирүүдө дагы тил керек болот. Анан мекенди өндүрүүдө да, өнүктүрүүдө да тил керек. Эң туура айтасыз. Логистикалык центрлер ачылып калса, дүйнө жүзү боюнча чоң университеттер ачылат буюрса бизде дин жагынан, сабаттуулук жагынан ошол жерде тил өтө керек болот. Ошон үчүн балдарыбызга өз эне тилди дагы, чет тилди дагы болбойт дегенде бир 4 тилде эркин сүйлөгөн балдарды тарбиялашыбыз керек. Эгер бир гана тил билсе, ал бала өнбөйт, өспөйт. Ушул нерсени дагы басым жасап кетейин. Тил дагы зарыл нерсе. Анда эмесе, урматтуу биздин катталуучулар, жалпы калайык калк, мекендештер, бүгүнкү биздин берүүбүздүн артынан түшүнгөн нерсе, көрсө балдарыбызды жетилтүү бул алардын алгачкы жаш өмүрүнүн алгачкы мезгилинде экен. Ал кайсы жерден башталат дегенде албетте ал үй,
ата-эненин маңдайында, жылуу очоктун үстүндө, таттуу тамактын үстүндө, дасторкондун үстүндө, ошол жердеги болгон атанын жылмаюусу, эненин шаты, кубанычы менен чогуу алынган тарбия эң ишеничтүү тарбиялардан болот экен. Ал эмне деген тарбия десек, алардын эртеңки күнү коом үчүн, мамлекет үчүн, жалпы эле инсаният үчүн азамат болуп түптөлүүсүнө, калыптануусуна эң ишеничтүү кадам. Андыктан сиздер биз менен чай үстүндө чогуу болуңуздар, сиздер үчүн биз дайыма ушундай пайдалуу сабактарды берип турууга даярбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.